Бишкек шаарындагы жаштык спорт комплексинде алыш белбоо күрөшү боюнча чоңдор арасында Азия чемпионаты старт алды. Бул иримелдешке чөлкөмдүн булуң бурчунан, анын ичинде Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Индия сыяктуу мамлекеттердин эң күчтүү балбандары чогулду. Алгачкы күн татаал тандоо туру менен башталып, спортчулар финалдык баскычка чыгуу үчүн килем үстүндө болгон чеберчилигин көрсөтүштү. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарыбызда Азия чемпионаты өтүп жатат. Бул улуттук алыш күрөш боюнча чемпионат Азия өтүп жатат. Бул чемпионат Азияга биз аябай көп даярдандык. Өзүңүздөр билгендей эле бизге чейин олимпиада түрлөрү күрөштөр өткөн. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө алыш күрөшүнүн чемпионат Азиясы өтүп жатат. 10 мамлекеттен спортчуларыбыз, балбандарыбыз келди. 120дан ашык балбандар. Бүгүнкү күндө аябай кызуу, жакшы күрөштөр болуп атат бүгүнкү күндө. Бияк келгенде болсо ошо улуттук дирекция тарабынан жана улуттук спорт агентство тарабынан аябай чоң жардам берилип жатат. Ага дагы кошумча болуп улуттук алыш федерациясы кошулуп, аябай жакшы условиялар түзүп берген. Бул жатакана, Кыргызстандын ичиндеги логистика, тамак ашы менен кошо. Сиздин байкоongузча кыргызстандыктардын даярдануусу кандай экен? Бүгүнкү күндө азыр 6 балбаныбыз финалда жана 3 кызыбыз да финалда. Буну карап жыйынтыктасак, биздин курама командабыздын деңгээли аябай жакшы. Бүгүнкү таймаштар ар бир салмак категориясы боюнча чыңалган атаандаштыкта өттү. Боз килем үстүндөгү кармаштар ыкмалардын көптүгү жана спортчулардын жогорку даярдыгы менен айырмаланды. Тажрыйбалуу балбандардын өз ара кармашы көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытып, жыйынтыгында чечүүчү этапта кимдер күч сынаша тургандыгы белгилүү болду. Азыркы учурда Бишкек шаарында жаштык аренасында алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Жалпысынан федерация тарабынан 45 мамлекетке чакыруу кагаздары кеткен. Анын ичинен 15 мамлекет өзүнүн катышуусун билдирип, азыркы учурда финалдык беттештерди уланууда. Чемпионат Азияга катышыш үчүн албетте бул Кыргыз Республикасынын чемпионатын утуш керек. Биринчи орунду алган балбандар, биринчи орунду алган жеңүүчүлөр гана ушул чемпионат Азияга мүмкүнчүлүк алышат. Жана чемпионат мирге, дүйнөлүк чемпионаттарга, көчмөндөр оюндарына мүмкүнчүлүк алышат. Мына ошолор азыркы учурда Азия чемпионаттыгында катышууда. Жалпысынан 150дөн ашык спортчу катышууда, 15 мамлекеттен. Айтып кетсек, коңшу өлкөлөр азыркы учурда жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Буга чейинки жыйынтыктардан караганда азыркы көрсөткүчтөр абдан зор. Бул эмнени билдирет? Бул алыш белбоо күрөшү коңшу мамлекеттерге жакшы пропаганда, жакшы баягы реклама, жакшы спорттун түрү болуп атат десем жаңылышпайм. Эң биринчи чемпионат жөнүндө айтсам, чемпионат өтө жогору деңгээлде өтүп атыр. Жарыс мыкты, ар элден сайдын тасында мыкты палуандар жиналган, мен деген палуандар келип атыр. Енді айта кететін болсақ, Қазақстаннан финалға жолдама алған палуандарымыз бар. Бұйырса сол палуандарымызға сәттілік тілейміз, жеңімпаз атануына шын жүректен ниеттіміз. Қазақстаннан бізге 24 палуан келді, 2 күнге 12 баладан. 6 қыз бала, 6 ер бала. Общий 24 палуан келді. Бишкек қаласы жалпы қырғыз қазақ бір туған дейді ғой. Бізді ыстық ықыласпен күтіп алып, көшеде де былай жарысқа келгенде де барлықтар бізге ілтипат білдіріп, бізге құрмет көрсетіп жатыр. Сіздерге үлкен рахметімізді айтамыз. Қырғыз қазақ бір туған, әрқашан байрағымыз желбіреп, осы қырғыздардың да қазақтардың да әлем чемпионы, Азия чемпионы шығуына спортсмендерге шын жүректен тілектеспіз. Тандоо турунун соңунда эң чечүүчү финалдык беттештер орун алат. Анда Азия чемпиондугу үчүн башкы талапкерлер килемге чыгып, жеңүүчүлөр аныкталат. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар улуттук спортту эл аралык деңгээлге чыгаруу менен бирге мамлекеттер арасындагы спорттук достукту бекемдөөгө чоң өбөлгө түзөрүн белгилешти. Биз Кыргыз улуттук спорттун бири болгон алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпионатын өткөрүп жаткан учурубуз. Бул Азия чемпионатына азыркы учурда 15ке жакын мамлекет келип катышып атат. Жалпысынан 100дөн ашык спортчулар катышып жатат. Буга биз көптөн бери жакшы даярдык менен өткөрүп жаткан учурубуз.
Ошол эле учурда биз өзүбүздүн кыргыз спортчуларды окуу машыгуу жыйындарынан өткөрүп 14 күндүк анан бул жака алып келдик өзүбүздүн өлкөбүздүн намысын коргош үчүн. Ошондой эле биздин кыргыз улуттук спорттун бири болгон алыш белбоо күрөшү акыркы учурда жакшы өнүгүп жаткан учуру. Биз бул Азия чемпионатын өткөрүү менен бирге дагы бир тепкичке көтөрүлүп жатабыз. Улуттук спорттун өнүгүшүнө мамлекет тарабынан дагы каржылык жагынан дагы аябай колдоолор болуп өтүп жаткан учуру. Муну менен бирге биз дүйнө чемпионаттарын, ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дагы буюрса жогорку деңгээлде ушундай өткөрөбүз. На ковре чистую победу одержал спортсмен из Республики Туркменистан Муадыч Емирай. Бүгүнкү иш-чара өтө жакшы өтүп атат, күрөш кызуу болуп атат. Себеби биздин атаандаштар мына Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан өтө күчтүү дегендерибиз келди. Буюрса жакшы күрөш болуп атат. Анан биздин курама команда дагы буюрса элдин дуасы менен, кыргыз элинин дуасы менен жакшы күрөшүп атат. Аллага шүгүр алтындарды алабыз деген ниеттерибиз бар. Мына жакында сбор өттү. Немеде, Искөлдө чогуу машыгуу өттү. Балдардын настрою жакшы буюрса. Биринчи Түркмен палуан менен чыктык, экинчи Өзбекстан палуандары менен чыктык, азыр үчүнчү Казакстан менен чыгабыз азыр. Дайындыктар баары эле жакшы, эми чемпионат Азия болуп атат. Баары дайындалып жакшы келиптир. Азыр казак палуан менен чыгабыз, буйруса утабыз, чемпион болобуз. Такаса, Екиба, молодец, Екиба, жакшы. Такаса, апар. Эми, Такаса.